Assalamu alaikum. Бүгін 20 март. Новосибирскіде таксилер аябай жакшы иштеген, түзүгө акча табат деген сөздөрдү көп угат элек. Иштебей албайт, такси болбогон иште деген сөздөрдү көп угат элек. Ал эми азыр мен ошо бир күн сааттан кечке 12 саат иштешет экен, 12 саат иштейин деп чечкем. 12 саат иштеп канча табам, кандай иштер болот, кандай нерселер болот, ошолорду бүт видео материал кылып жүктөйүн деген чечим кабыл кылгам. Ошондуктан биз менен болгула. Андан соң бир күн сааттан кечке иштегенден кийин бир күн жакшы, бир күн жаман болушу мүмкүн деген суроолор да болот. Андай суроого алдын ала басыш үчүн мен понедельниктен субботага чейин так күнүгө 12 сааттан иштейин деп чечкем. Ал видео кийин чыгат. Биринчисинде понедельник чыгат. Андан соң кийинкиси воскресенье чыгат. Суббота тартылып бүткөндөн кийин. Ал видеону кечирээк чыккандыктан жогото албаңыздар. Сөзсүз түрдө каналга подписка жөнөткүлө. Кийинки видеого жана айтып кетем дагы, комментарийда сурооңорду, иш кандай, эмне кылат. Андыктан дагы мен иштеген таксопарк менен да сүйлөшкөм. Ага да суроолор кандай бар, комментарийга жазгыла, жекеме-жеке отуруп бүт суроолорду берем. Бисмилля деп ишти баштайлы. Бизге ак жол. Биринчи заказ кетти. Так, 16 минута. Спасибо за поездку. 414 рубль. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста. Так, азырынадабыз. 190 менен берди. Так, 4,5 километр кетиш керек. Буну өткөрөбүз. Заказ отменен. Заказда тандаш керек. Так, буга дагы алыс. Өткөрөбүз. Заказ отменен. Бизге мүмкүн болсо жакыныраак. Буну да өткөрөбүз. Заказ отменен. Барсакпы же барбай эле койсокпу? Мейли, барсак алып келеличи. Кеттик. 7 минута дейт. Так, заказ таштадым. 18 минута. Спасибо за поездку. 10 рубль. Заказды бүтүрдүм. 5,5 минута. 121. Аркасынан эле подспойщикке заказ берди. Бул короче, кана Земирочидан 60 канча деп турат. Так, бул заказга кеттик биз. Подспойщикке дегени бул тындырбай бере берет. Биринчи заказды кетип атсаң, экинчи заказды бере берет аркасынан. Ошо менен токтобой иштей бересиң. Иштегенибизге уже 3 саат болуп калды. Дагы бир заказды бүтүрдүм. 10 минут дейт. 183 сом. Аркасынан да подспойщикке заказ берди. Ажага кеттик. 3 сааттан бери тынган жокпуз. Берген заказын алдык. Начар заказдарын пропускать этип, жөнөкөй майда заказдарды алганга аракет кылып иштедик. Азыр да 1-2 сааттан кийин Кудай кааласа чай ичебиз. Анан да бир кичи иток кылабыз. Анан иш бүткөндөн да бир бүт тапкан акчаны эсептеп чыгарабыз. Азыр аркасынан эле 400 метрден бир заказ берген, ошол жерге кеттим. Saat 2 болоюн деп калды, Кудай кааласа. Центральный рынок деген жерге келдик. Аз чай ичип алып туруп, Кудай кааласа дальше ишти баштайбыз. Ишти бүгүн бир аз кеч баштап калдым, ошондуктан обедти да кичине кечирээк кылдым. Ага чейин азыр 2431 сом иштептирбиз.
Азда кечки 9-га чейин иштейбиз. Ошондо ровно 12 саат иш, 1 саат обедине бөлүнгөн болот. Так, мына таксисттин эмеси обеди. Орос. Салам алейкум. Эди. Салам алейкум. Иш жакшы эле досуң? Кудайга шүгүр достum. Так. Ушундай да заказдар болот. Бул доставка. Багажда бир күзгү жиберген экен. Ошону алып кетип, кыргызча музыка угуп. Иштин ушундай жакшы жерлери дагы бар. Кээде жаман жерлери дагы бар. Иш кечки отурасың дегениң, бирок иште чарчайды экенсиң. 300 сомдук заказ. Шопур аябай жакшы таштадыңыз деп 50 сом чыгый кылып таштап кетти. Чыгыйлар да бул жерде аябай жакшы. Себеп болсо чыгыйлар билинбеген менен 10 сом, 20 сом, 50 сом болуп күндүн аягында бир кадимкидей чоң сан эле акча болуп калат. Бул дагы зарплатага таасир этет. Анан мүмкүн болушунча пассажирлер менен урушпай, майдаланбай, жакшына эле Пассажир написал: «Здравствуйте, Почта России, стою напротив». болду. Кайра уточнить этип койсо кайра жакшы. Ошо мүмкүн болсо пассажирлер менен урушпай, жакшы учурашып, эгер анча-мынча жини келип отурат, адамга жакшы мамиле кылсаң, көбү бар эмес, эми көбү жакшы мамиле менен жооп берет. Так, 24 мүнөт, 279 рубль. Бир аз четирээк жака чыгып калдым. Азыр 5-тен 44 мүнөт өттү. Бул убакытта мүмкүн болсо шаарга жакын иштеш керек эле. Азыр мына жер көп күйөптүр. Секин ушул жака жакындай берейин. Анда иши көрөбүз азыр кандай заказ борун. Карачы кандай сон. Ошо таксиде иштеген бир жагы жакшы. Ушундай жерлерди карап, көрүп иштейсиң да. Карачы кандай сон. Жыйырма 4 мүнөт шаарга келдик. Бир аз пробкага туруп калдык. Az пробка убактысы башталды. Эми кичине жол тандап жакшылап айдаш керек. Пробкага туруп калбаш үчүн. Так, акыркы заказ 41 мүнөт болду, 635 сом болду. Азыр эми кийин үй жакка жакындатып, машинаны токтотуп, иш кандай болгонун бөлсө кийин айтып берейин. Саат уже 9:30 болду иштегениме. Ишти баштаганыма 12 саат 21 мүнөттө болду. Так, бүгүнкү иштегенди итог кылып коеюн. Иштен кийин да кичине машинаны айдадым өз иштерим менен. Бүгүн общий 12 саат иштедим. 9-да чыгып, 9:30-да бүттүм. 9:20-да бүттүм. 11 саат ошондо линияда болгон болом, 11,5 саат. 1 саатта жетип-жетпей чай иштем. Бүгүн тапкан акча. Так, приложениеге кирели. Тапкан акча 6000. Кана фокус алып атат. 6397. Бүгүн тапкан акча 6397. Табылган 6397ден расходтор кемитебиз. Расход кемитилген бул
Gaz менен жүрөт машинам. Газга 570 сом кетти. Обедке акча кетти 330 сом. Майда акчалар бар арасында. Аларды кошподум. Ал өтө эле чоң роль болбойт. Общий 900 сом расход болду. Таза тапкан акча 5500. Көппү азбы эми бул силер чечесиңер. Кандай жакшыбы? Иштен бир плюстары, минустары бар. Плюстары ошо үйдөн чыгарым менен ишин башталат. Аны ошо ишиңге жакын келип бүтүрсөң болот, домойду басып. Же ошо по делам басып өзүң иштери менен да бүтүрүп алсаң болот. Минустары бул адамдар менен иштейсиң. Жакшы адам бар, жаман адам бар. Бирок плюсу көбүрөөк го дейм. Ошо 6397ден бул Яндекс өзүнүн эмесин процентин алып алгандан тышкары, процентин алып алгандан тазасы грязный деп коет аны 8022 сом болгон экен. Адам ошо комиссиясын алгандан кийин мага 6400 тура келди. Азыр ушундай видео тартсамбы деп ойлонуп атам. Азыр эми активностьке карайбыз. Эгерде активность жакшы эле болсо, бир жума толук эсеп кылайын. Мисалы үчүн бүгүн балким бүгүн жакшы болду, эртең жаман болот, бүрсү күн жакшы болду, кайра бүрсү наркы күн жаман болот. Ошон примерно билиш үчүн субботага чейин иштеп көрөйүн. Бүт бир жумада 6 күн иш, бир күн эс алыш болуп, 6 күндө канча акча табат экенин эсеп кылып чыгарып берейин. Адан тышкары мен таксопаркта иштейм. Ал жакшы таксопарк. Акчам Кудайга шүгүр жакшы чыгарып берет. Заказдар да Кудайга шүгүр түзүк. Ошондуктан азыр активностьти көрөлү туугандар. Комментарий болуп, суроолоруңар болсо, мен мына таксопаркта иштеген, таксопаркты ачкан баладан сурайм. Ошо силер берген суроолорду кандай иштейт, эмне кылып иштейт, кандай иштесе болот. Өзүңөр байкап кеткендей мен баары заказ алган жокмун, тандадым. Сурооңор болсо, эгер кызыксаңар, сурооңорду бере бергиле. Секин кийинки видеодо по полочкам жооп беребиз, Кудай кааласа. Сөз түрдө подписка жөнөткүлө, баскыла. Себеп болсо кийинки видео чыкса, монтаж менен болуп бир жумадан өтүп чыгышы мүмкүн. Аны жоготуп калбаш үчүн сөз түрдө подписка кылгыла, коңгуроону басып койгула. Бул мага поддержка. Кудай кааласа дальше дагы көп видеолор тартабыз. Таксиден тышкары тартабыз. Ошо биз менен болгонго чоң рахмат. Дагы көрүшөбүз. Ассаламу алейкум.